Бул жерлерди баарын жакшы билем. Өзбек кыргыз чек-арасы кайсы жерден өткөнүн баарын жакшы билем. Өзбек кыргыз чек-арасы ошол суунун түбүдө бул жерде тоонун бир чети тосуп турат. Ар жак суунун ар жагынан, Суу тосмо бар ошол жерде, мына дамба, дуга сыяктуу. Ошол суу тосмонун орто ченинен өтүп туруп, мына өйдө бир аз тоонун түбү менен 8 километр балтыралы Жалал жака бурулуп кетет. Ошол жак кичине түбү эле Өзбекстандыкы, калганы бардыгы могу Кыргызстандын жери, илгертен Кыргызстандын жери. Бул жерде эч кандай талаш болгон эмес, талаш жок дагы. Талаш жок жерди берип атканы бизге абдан түшүнүксүз. Эмне үчүн берип аткан? Бирок эми азыр биз толугу менен түшүнө элекпиз да. Могу азыр протоколдор ачыкка чыга албай атат да. Ачык болуп калдыбы? Садыр Жапаров, Камчы Ташиевтер өз күнгө келгенде жабык ишаратына ачык айтышты. 900-чү белгилен ылдый жагыны Өзбекстанга өткөрүп бердик деп ачык эле айтышты. Аны секрет кылып алып, секрети жок эле ачык эле айтышты. 700 адамды киргизип алып ошол жерде айтышты. Эми сөз ушул жерде калтырсын дегендей кылып сөз кылат, бирок кантип сөз кылат ошончо киши болуп атканда. 900-чү горизонтадан ылдый жагын Өзбекстанга өткөрүп бердик деп ачык айтышты. Андан кийин кечээ жанагы жогорку кеңеште комитет, эл аралык комитет караганда мен ал жерде да катыштым. Ал жерде да ачык айтылды. 900-чү горизонтка чейин Кемпирабадтын суу баскан жерин Өзбекстанга өткөрүп бердик. 4485 гектар жерде өткөрүп бердик деп атат. Ачык эле айтып атат. Уже өткөрүп бердик деп атабы. Протоколго ошондой кол коюлду деп атат. Ошону берип атабыз. Биз алардан 19.000, 18.000 гектар жер алып атабыз деп айтып атышат, ачык эле айтып атышат. Сиз анча сиз менен баштыр ошо кече жер эмелериңер келди, ошол 900-чү горизонтту көрсөтүп коюңузчу азыр өзүңүз ылдый түшүп. Мен өзүм бүгүн келдим, бирок бул жерде азыр кече тигиндей түшөлүбү, тигиндей. Мына эле көрүнүп турат мына. Мына могул, мына могул. Бул Ош шаарынан ошондой баягындай адистерди акчага сүйлөшүп, баягы азыркы геология, башка ошондой бир иштеп жүргөн күчтүү аппараттар менен ошондой аппараттарды алып, ошондой бир адистер бар экен. Ошолорду акчага жалдап алып келип, 900-чү горизонталь кайсы жерде бул деген деңизден келген 900 метр бийиктик деген сөз. Значит, тетил экен да, тетил. Могу жолдун кырына келиптир. Тетилине тең пакет менен турат. Жолдун берки кырына чейин келиптир. Бул деген эми ушуга чейин Өзбекстан келсе, анан Өзбекстан жанагы келишимде айтып атышат, тоспойт деп жаздык, атайын мыйзам менен болот, анан аларга өтөт, бирок чек ара буяка жылат, бирок тоспойт дейт. Биз Өзбекстан буга чейин Кемпирабад суу сактагычын куруу боюнча келишим түзүлгөндө канчалаган милдеттенмелерди алган. Левобережный деп сол жээктеги Баткен тарапка кете турган Кемпирабадский каналды 219 километр куруп бермек болгон. Ал жерден 227 миллион куб суу алып турмакчы жыл сайын. Аны курбай койгон. 70 километр кыскартып кийин 149 километр куруп беребиз деп. Аны да курган жок, 1 километр курган жок. Андан кийин мынау үйлөрдө бул жактагы айылдардагы жердин алдынан суу көтөрүлүп кеткен. Жерден суу чыгып, туз чыгып, элдер ооруп. Ошого коллекторный дренажный система куруп беребиз деген, аны курган жок. Өзгөн Ханабад жолу салып беребиз деген, аны салган жок. Көпүрө салып, бир дагы милдеттенмесин аткарган эмес. Өзбек тарап өздөрүнө ыңгайлуу, өздөрүнө пайдалуу жагын гана аткарат. Бизге пайдалуу жагын аткарган эмес буга чейин дагы. Бул факт. Азыр дагы булар тоспойбуз дегени жалган сөз. Тоспосо чек араны жылдырып эмне кылат? Чек ара ошол жерде тура берсин, биздин талабыбыз ошол болуп атат. Чек араны жылдырбагыла. Чек ара ошол жерде турсун. Булар айтып атат, 65-жылы бизге компенсация кылып башка жактан 4000 гектар жер берген экен дейт. Туура жер бергени. Бул жерде суу басып калгандан кийин бул жерде ай чарба продукциясын өндүргөнгө мүмкүн болбогон үчүн ошо башка жерди беришкен. Бирок бул жерлер бизде калган. Жер алмашылган эмес. 75-жылы, 1975-жылы 74-чү топтом чыккан. Жанагы Өзбекстан өзүнүн милдеттенмелерин аткарбагандыга байланыштуу биздин ушул жерлер бардыгы Ош областынын чек арасынын ичинде кыргыз-өзбек чек арасы өзгөртүүсүз калтырылсын деп туруп, бул жерлер баарын бизде кайра калтырып койгонбуз. Алмашылган эмес. Бул жер биздики. Азыркы бир мындай документтерге таянсак, эң акыркы документтер бул мынау союз бузулгандан кийинки Беловежский пуща. Алмата, Минск жана башка Беловежская пуща. Ошол жерде айтып атышат, ар бир ушул мынау жаңы республикалардын эгемендүүлүгүн тааныйбыз. Алардын чек араларыны ушундай бузбайбыз деп туруп, бири-бирине баары ошол келишим түзүп туруп, баары ратификациялап, күчүнө кирген ратификациялар ошол мыйзамдардын негизинде бул жерлер биздики. Ошол жанагы бизге жер иштеп турга берип деген 4000 гектар жер да биздики бардыгы. Анан биздин жерди биздин жерге алмаштырабыз деп булар ошентип элдин башын айландырып атышат.
Эми мындай да делимитация, демаркация деген бул комиссия жерде алмаштырганга укугу жок. Жер алмаштырганга мыйзам негизинде бул деген только эл аралык комиссия түзүлүш керек болчу. Ошонун негизинде делимитациянын комиссиясы өзү укугу жок. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жерде мына элдин биякта айылдын элдери айтып атат. Мына Кемпировод водохранилищесын баарыбыз көрүп атабыз. Мына Кемпировод водохранилищедан кийинкисин мына могу жерлер айылдын эми айткандары боюнча могу жерлер кетип калат эмиш. Эми ачыкталса, азыр ачыктабаса, ушу документтер көрмөйүнчө биз муну азыр толугу менен айта албайбыз. Бирок мына бул киши азыр берген киши байкебиз айтып атат, мен катыштым дейт, ошол жактан кол коюштук деп ошондой сөздөр болуп атат. Протокол боюнча ошол көрүп берүү каралды да. Мына сиз деген эмеге жогорку кеңешке барып катыштыңызбы, Мен эмес? өзгөндө жабык эшик артында деп жыйын болду. Ошол сатып жапарып өзү келди, Камчыбек Ташиев келди, башкалары келди. Ошол жерде ачык эле айтышты. 4485 гектар жерди суу баскан жерде көрүп берип атабыз деп. Кечеги жогорку кеңештеги Биздин жерди деп айтты. ошол Кемпироводдагы суу басып турган жерди 900-чү горизонталдуу чейин биз өткөрүп берип атабыз. Себеби алар бизге мурда жер берген экен. Ошон үчүн биз аларга берип атабыз бул жерди, алмашкан экенбиз деп ошентип түшүндүрүп атышат.